Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Президент Валентина Шевченкону жеңиши менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров 26 сентябрда телефондук сүйлөшүү учурунда эң жеңил салмак категориясындагы чемпион Валентина Шевченкону UFC 266 аралаш таймаш боюнча беттештиги кезектеги жеңиши менен куттуктады. Мамлекет башчысы Шевченконун эң жогорку чеберчилигин, духунун күчтүүлүгүн жана мүнөзүнүн бекемдигин жогору баалады. Жалпы кыргыз элинин жана өзүмдүн атыман ийгиликтүү жеңишиңиз менен куттуктообузду кабыл алыңыз. Биз баарыбыз сиздин жетишкендиктериңиз менен сыймыктанабыз. Сиз абройлуу эл аралык турнирлерди Кыргызстандын намысын коргоп жатасыз. Алдыдагы чоң ийгиликтер жана жаңы жеңиштер күтүп турганына ишенем, деди президент. Булак коом чекит пресс. Коррупционерлердин түшүнө кирип аткан Камчыбек Ташиевке Бали. Ошентип эгемендүүлүктү алганыбызга быйыл туп-туура 30 жыл толду. Жашырганда эмне, бул аралыкта мамлекетибиздин экономикалык абалы мактанаарлык боло алган жок. Анткени менен 30 жыл ичинде эл башына келген жүздөгөн чиновниктерибиздин үй-бүлөлүк экономикалык абалы кыйла эле жакшырды. Элдин эсебинен болушунча тайраңдашты. Акыркы убакытта мамлекеттин казынасына кол салып эбегейсиз байыган чиновниктердин казынага миллиондорду төгүп атканы маалым. Түшүнүктүү тил менен айтканда, казынаны кемиргендерди кустуруу жолу менен кайрадан мамлекеттин казынасына миллиондор төгүлүп атат десек жаңылышпайбыз. Бул алкоого алаарлык жакшы көрүнүш. Ошол эле учурда казынага жегендерин төлөп аткандар сүйүнүп төлөп аткан жок. Алар керек болсо таманакы маңдай тери менен тапкан акчасын төгүп берип аткансып, ичинен кан өтүп төлөп атканы айтпасы да белгилүү эмеспи? Кусуп аткандар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди жакшы көрүп аткан жери да жок. Мындан улам Камчыбек Кыдыршаевичтин ар бир кылган ишинен кыйкым издеп, аны элге жаман көрсөтүүнүн жолун ар тараптан издеп атышат. Биз кандай айткан күндө дагы Камчыбек Ташиев сыяктуу чечкиндүү кадам жасап, коррупцияга малынгандарды кустура турган бир адам керек болчу. Албетте иш болгон жерде кемчилик дагы болот. Бирок жалпы алкактан караганда жегендерди кустуруп, коррупционерлердин түшүнө кирип аткан Ташиевке Бали дешибиз керек. Булак чындык чекит медиа. Алдыдагы аламанда Ынтымак партиясы топ жарабы. Жогорку кеңештин активдүү депутаты катары Марлен Маматалиевдин калк арасында аброю артып, электорат топтой алганын болуп өткөн шайлоолор тастыктады. Учурда Ынтымак партиясы кеч күздө боло турчу парламенттик шайлоого даярданып, жигердүү командасы менен кызуу иш алып барууда. Ошондой эле Ынтымак партиясынын катары калыңдап баратканын эшиттик. Артында калың электораты бар, калкка кадырлуу кандидаттар биригип, алдыдагы аламанды кызытканы турат. Буга чейин айрым партиялар шайлоону шайтан оюнга айлантып, акчаларын саманда чачып жеңишке жеткендерин эске ала турган болсок, бул ирет шайлоодо мыйзам бузууларга жол берилбээри айгинеленип калды. Демек шайлоодо капчыкка эмес, кадырга таянган Ынтымак партиясы бул ирет алдыңкы орунду алып калышы ажеп эмес. Булак чындык чекит медиа. Тажрыйбалуу тажаан чалдар бийликке умтулду. Сиз аларды колдойсузбу? Сиз уктуңузбу же уккан жоксузбу билбейм. Бирок бүтүн Кыргызстан партиясы менен Коммунисттер партиясы ноябрда өтө турган шайлоого бириге турганы белгилүү болду. Буга чейин Мадумаров менен Масалиев бириткени жатыптыр деген имиштер айтылып жүргөн. Мына имиштер чындыкка айланып, аксакалдар Кыргызстандын жүгүн сүйрөмөй болуп турат. Мадумаров өмүр бою бийликти эңсеп келсе, Масалиев эптеп ар кимге жабыша калып, парламентке өтүп жүргөн жагы бар. Ааламдашуу заманында эскиче ой жүгүрткөн консерват менен коммунисттен кандай прогрессти күтсө болот? Булар эски принциптерди, советтер убагындагы баалуулуктарды кубаттап, Кыргызстанды кайра артка тарткан адаттары бар. Пенсия курагынан ашып калса деле жаштарга орун бербей, жанталуу эле бийликке талашып жүргөнү жаңы муундун кыжырын келтирет. Бирок парламентке Мадумаровтой критик керек деп эсептегендер толтура. Анын таттуу тилине, ачуу харизмасына алданган карапайым калк аны пайгамбардай эле жакшы көрөт. Алар Мадумаровдун туткунунан качан чыгаары белгисиз. Анткени алардын мээсине пропаганданы Гитлерди эле куюп салган. Ошого карабай Мадумаровду урматтаса болот. Ал любой бийликтин уйкусун алып титиретип турган. Чындыгында элдик саясатчы, аброю бар, бирок шайлоого келгенде эле
Бүтүн Кыргызстан шайлоого босогосунан өтпөй калат. Балким анын электораты бери карап, биз макул эмеспиз, биздин президент Мадумаров деп кыйкырып, ары барып Матраимовдун же Шумпайлардын тыйынын алып добуштатып жүргөндүр. Биринчи жолу бүтүн Кыргызстан шайлоого босогосунан аттап парламентке өттү эле, анысы да буйрубаптыр. Кап революция болуп кетпедиби? Эми жөжөнү күзүндө санайбыз, шайлоонун жыйынтыгын күтө туралы. Мадумаров коммунисттерден башка партия менен бирикпейм, ал эми Масалиев тууралуу бир-эки ооз сөз айта кете турган болсок. Ал саясаттан кеттим, элди бир жолу кубанткан, көрсө айта берет, кайта берет турбайбы? Ленинге сыйынып, Сталинге дуба кылган адам кээде талдуу сүйлөп койбосо, андан өлкө бир да пайда тапкан жок. Андан көрө сазына барып балык кармап, жакырларга балыгын таратып берип, сооп алып эле тынч жашаса болмок экен. Булак баяндама Чекит.org. Атай Бейшенбек, медиа эксперт. Сыймык Жапыкеев башка бирөөнү жамандайт сөзү менен иши дал келбейт. Сыймык Жапыкеев берилген суроолорго жооп бербейт жана кимдир бирөөлөрдү каралоо, популизм менен көп алектенет. Мындай пикирин белгилүү медиа эксперт Атай Бейшенбек өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жарыялады. Сыймык Жапыкеевке суроо берсем эле лайк басып жооп бербейт. Былтыры камайым кустурам деген программа менен шайлоого катышты эле. Быйыл бул сценарий өтпөй калат го. Кандай программа менен чыгат болду экен? Азыр сунуштары дайын болду бекен деп суроо берип жаткам. Айтып коюш менен аткаруу көрсө эки башка бекен. Мамлекетте оңдоп кетүүгө реалдуу кандай сунуштары бар? Уккум келип жатты эле. Кантсе дагы да ишенген аудиториясы бар чыгар. Генералга жолугуп калсаңар сурап койгулачы, атоо башка бирөөнү жамандоо менен эле протестный электорат менен уруп келе жатат. Сунуш берчү убакыт келсе керек дейт ал. Булак коом Чекит пресс. Нурбек Токтакунов, кустуруудан мамлекеттик бюджетке бир дагы сом түшкөн эмес, бардык акча уурдалган. Кармалган атка минерлердин кустуруу деп аталган каражаттарынан алынган каражаттар укук коргоо органдарынын депозиттик эсептеринде сакталат жана бул каражаттардан мамлекеттик бюджетке бир сом да түшпөйт. Бул тууралуу белгилүү юрист Нурбек Токтакунов билдирди. Адвокат бул каражат боюнча суроо талапты Каржы министрлигине жөнөтүп, расмий жооп алганын белгиледи. Бүгүнкү күндө ар кимди кызыктырат, ыңгайлаштыруудан түшкөн акча кайда кетет дейт Токтакунов. Ылайыкташтыруудан түшкөн акча уурдалып жатат. Бул жөн эле сөздөр эмес, документалдуу далилдер бар. Мен Каржы министрлигинен укук коргоо органдарынын депозиттик эсептеринде кылмыш жасагандыгы үчүн кайтарылган каражаттардан кандай каражаттар бар экенин, республикалык бюджетке канча которулганын жана алар кандай жумшалганын сурадым. Финансы министрлиги мага бул каражаттар такыр республикалык бюджетке түшпөгөнүн, алар укук коргоо органдарынын депозиттик эсептеринде кала турганын айтты. Буга байланыштуу адвокат кустуруудан түшкөн акча жөн эле уурдалып жатат деп эсептейт. Бюджеттик процесстин дүйнөлүк практикасы, эгерде кылмыш жасагандыгы үчүн компенсация каражаттары республикалык бюджетке которулбаса, анда алар көзөмөлсүз бойдон калып, эреже катары уурдалган деп айтылат дейт Токтакунов. Ошондуктан мен тайманбастык менен ырастайм. Жөнгө салуудагы акча уурдалган же башкаруучу элдин тар саясий максаттарына жумшалат. Эске салсак, азыркы өкмөт коррупциялашкан чиновниктерге мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана жазадан бошотуу практикасын киргизген. Коррупцияга айыпталгандар адегенде камакка алынат, экинчисине белгилүү сумма төлөнөт. Андан кийин алар адатта үй камагына чыгарылат, ооруканага жаткырылат, ал тургай айрымдары акталат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө сөз болгондо, бул процессти эл колдогондон кийин элдер бул процессти кустуруу деп аташты. Булак Вести KG. Кыргызга Жээн Турсунбаеванын апасы кызы Казакстандын атынан чыкканына өкүнөөрүн айтты. Элизабет Турсунбаева белин оорутуп алган бойдон толугу менен калыбына келе албай, чоң спорттон кетүүгө аргасыз болгонун жакында эле кабарлаган. Жаракатынан толугу менен сакая албай, жакында эле карьерасын жыйынтыктаган казакстандык муз бийчиси Элизабет Турсунбаеванын апасы Падишахан Султаналиева кызы Казакстандын атынан чыкканына өкүнүп жатканын айтты. Бул тууралуу анын Матч ТВ телеканалына берген маегине шилтеме берип, Спутник Казакстан агенттиги жазды. Эске салсак, Турсунбаева белин оорутуп алган бойдон толугу менен калыбына келе албай, чоң спорттон кетүүгө аргасыз болгонун жакында эле кабарланган. Анын апасы муз тебүү спортунда бул өлкөдө жакшы көңүл бурулбасын айтып, үй бүлөсү өкүнгөн катачылыктар тууралуу кеп кылды. Жолдошум экөөбүз кызыбыз өз мекенинин атынан чыксын дегенбиз.
Экинчиден, бул нерсе негизги мелдештерге жетүүгө бир аз да болсо жеңилирээк болот деп ойлогонбуз. Бирок азыр чечимибиз үчүн өкүнүп турам. Биз муз тебүү спорту жок мамлекеттин атынан чыгуу канчалык оор экенин билген эмеспиз. Тозок экен. Өзүбүздүн судьялар колдоо деген жок, деди Султаналиева. Ал ири державалар өз спортчуларына аска зоо болуп, судьялар менен иштеше турганын кошумчалады. Эгер неберелерим бул спортту тандаса, Россиянын гана атынан чыккыла деп айтам. Албетте, Казакстанда кырдаал өзгөрбөсө. Бул менин жеке пикирим, деди ал. Елизавет Турсунбаева Москвада туулган, 2015-жылы АКШнын Солт-Лейк-Сити шаарындагы мелдеште экинчи орунду, 2016-жылы жаштар арасындагы экинчи олимпиадалык оюнда жана 2017-жылы кышкы Азия оюндарында 3-чү орунду ээлеген. 2019-жылы дүйнө вице-чемпиону болгон. Анда муз бийчиси аялдар арасында тарыхта биринчи жолу Сальхов секиригин жасап 4 жолу айланган. Белгилей кетсек, Турсунбаеванын апасы Падишахан Султаналиева Кыргызстандын Аксы районунда туулуп өскөн кыргыз кызы. Анын буга чейин Спутник агенттигине айтып бергенине караганда, мектепти аяктаары менен Москвага барып, МГУнун экономика факультетинде билим алган. Жолдошу казакстандык. Булак Спутник чекиткейи же.